Жээнбековдун кеңешчиси Конституциялык палатанын төрагасы болду. Конституциялык палатанын жетекчилери алмашты. Төрагалык орунга Карыбек Дүйшиев отурду. Орун басары болуп Эмиль Өскөнбаев, катчылыкка Мээргүл Бобукеева дайындалды. Бул жагдай өзгөртүү КСБКнын айрым депутаттары экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу боюнча депутаттык комиссиянын түзүлгөнү мыйзамсыз экенин айтышып, кабыл алган чечимдерин жокко чыгарууну талап кылып Конституциялык палатага кайрылышкандан кийин ишке ашты. Жаңы төрага 2013-2014 жылдары ошол кездеги спикер Асылбек Жээнбековдун кеңешчиси болуп иштеген. Демек, шамал кайсы тараптан согуп жатканын баамдоо кыйын эмес. Андыктан эми Конституциялык палатанын чечимдери кандай өңүттө чыгаары бештен белгилүү болду десек жарашат. Булак фабула. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 6-июлда Казакстандын туңгуч президенти Элбашы Нурсултан Назарбаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сооронбай Жээнбеков сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Нурсултан Назарбаевди туулган күнү менен куттуктап, ага бекем ден соолук жана узун өмүр каалады. Президент Сооронбай Жээнбеков ошондой эле Нурсултан Назарбаевдин өлкөлөр ортосундагы бир туугандык мамилелерде, союздаштыктын, стратегиялык өнүктөштүктүн жана ынак коңшулуктун духунда өнүктүрүүдөгү жана тереңдүүлүктөгү ролун белгиледи. Булак Назар Ньюс KG. Аида Салянованын жакындарына АКШ саясий башпайнек берди. Алактагы экс-баш прокурор Аида Салянованын аталаш агасы Калыбек Элтүйбасов жана анын үй-бүлө мүчөлөрүнө АКШ саясий башпайнек берди. Бул тууралуу үй-бүлөнүн жакындары билдиришти. Анда айтылгандай, Американын миграциялык соту арыз берген адамдын далилдерине ынанган. Кыргызстанда бийликтин оппоненттерине саясий куугунтук болушу мүмкүндүгүн эске алган. Сот Аида Жеңишбекованын Бишкек ЖЭБке көмүр жеткирүүдө коррупциялык схеманын бетин ачканы үчүн куугунтукталып, акырында соттолгонун тааныды. Эске салсак, Калыбек Элтүйбасов 20 жаштагы студент кыз Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө катыштыгы бар деген жүйө менен кылмыш ишинин алкагында сурак берген. Алгач күбө катары, андан ары тергөөгө тоскоол кылгандыгы үчүн издөөгө алынган. Кийинчерээк ал АКШдан кармалганы айтылган. Булак Назар Ньюс KG. Резиденциянын жанында автоунаада уктап калган инспекторлор жазаланды. Борбор калаада кайгылуу кылган автоунаада уктап калган автоинспекторлордун видеосу тараган. Бишкек шаарынын жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгы автоунаада уктап калган кызматкерлерди жазалады. Бул туурасында аталган мекемеден билдиришти. Борбор калаада төбөсүндөгү жарыгы күйүп өчүп иштеп турган кайгылуу автоунаасында уктап жаткан автоинспекторлордун видеосу социалдык тармакка тараган. Анда тартып алган киши тук этип жаткан ойготууда. Видеодо автордук мамлекеттик резиденциянын жанында кантип уктоого болот деген маанайдагы суроосу угулуп турат. Булак Спутник KG.
Жолоңдоп жаткан жумушчулардын бирин унаа сүзүп, бирөөсүн сабап кетишти. Жолоңдоп жаткан жумушчулардын бирин унаа сүзүп, бирөөсүн сабап кетишти. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, 5-июлда таңкы саат 5-те Абдрахманов жана Скрябин көчөлөрүнүн кесилишинде Бишкек асфальт сервис ишканасынын кызматкерлери жолдо оңдоо иштерин жүргүзүп жатышкан. Ошол учурда Honda Fit унаасынын айдоочусу мас абалында кызматкерлерди ок атуучу курал менен коркутуп, бирөөсүн башына уруп, окуя болгон жерден качып кеткен. 29 жаштагы кызматкер учурда ооруканада дарыланууда. Ал эми 6-июлга караган түнү ошол эле жерден жол оңдоп жаткан кызматкерлерди унаа сүзүп кетти. Айдоочу унаасын башкарып бара жатканда телефонго алаксып калганын айткан. 1974-жылы туулган жаран учурда 4-шаардык ооруканада эс үчүн жоготкон абалда жатат. Шаардык ишкананын кызматкерлери жол коопсуздук эрежелерин сактап иштеп жатышкан деп айтылат маалыматта. Булак Супер KG. Көкөмөрен суусуна унаа менен түшүп кеткен мамлекеттик ишмер Молдокун Абдылдаевди жана небересин акыркы сапарга узатуу зыйнаты болду. Көкөмөрен суусуна унаа менен түшүп кеткен өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктун өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Молдокун Абдылдаев жана анын 8 жаштагы небересин акыркы сапарга узатуу зыйнаты болду. 6-июлда Кара-Жыгач айылына болгон зыйнатка маркумдун жакындары, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер катышты. Абдылдаевдин аялын жана уулун издөө иштери улантылып жатат. 2-июлда Молдокун Абдылдаевдин жана анын айдоочусунун, 4-июлда небересинин жансыз денеси табылган. Булак Супер KG. Дордой Плаза шаардыктарга жаңыча эс алууну сунуштайт. Дордой Плаза соода борбору жайдын аптаптуу күндөрү шаңдуу өтүшү үчүн шаардыктарга сунуш киргизди. Окуу жылы аяктаган, айрымдары эмгек өргүсүндө. Эс алууга шаарга келгендер да бар. Мына ушундай саратандын ысык түнүн эң жогорку маанайда өткөрсө болот. Бул үчүн Дордой Плаза Food Summer Party деп аталган кече уюштурду. Ачык асман алдында түрдүү оюн-зоок, дүйүм тамак, жандуу музыка, мастер-класс, кино көрсөтүү менен коштолгон кече 5, 6, 7 июль күндөрү Дордой Плаза соода көңүл ачуучу борбордун имаратынын короосунда болот. Баса капчык калың эмес болсо да ойлонууга себеп жок. Анткени кечеге кирүү акысыз. Мындай шаңдуу кече жогоруда көрсөтүлгөн күндөрү саат 19:00 башталат. Булак Супер KG. Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова өкүл ата жана өкүл апа болушту. Кыргыз эстрадасындагы белгилүү түгөйлөр Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова экинчи ирет өкүл ата жана өкүл апа болушту. Алардын өкүл баласы Самат Аманов, өкүл кызы Айканыш Абдиева болушту. Үлпөттөй Ош шаарында 5-июлда өттү. Буга чейин ага-ини болуп бири-бирибизге жардам берип келгенбиз. Ал кийин үйлөнгөндө өкүл ата кылам деп айтып жүрчү. Негизи биздин үйлөнгөнүбүзгө 1 жыл болду. Тажрыйбабыз аз. Балким башкаларга да сунуштап көрөсүң дедим. Өзү сизди жакшы ниет менен тандап койдум дегенине макул болдум. Биринчи өкүл балабыз Таекемдин уулу болот. Бизди өкүл ата, өкүл апа кылам деп айтып калышат. Эми 4-5 жылдан кийин өкүл ата, өкүл апа болсок деп жатабыз. Биз да жаш үй бүлөбүз. Өкүл ата болуу үчүн кеп-кеңешин бере тургандай тажрыйба топтусок дейбиз, деди ырчы Нурлан Насип. Булак Супер KG. Ак каргабыз дейт. Жогорку кеңештин 5-сессиясы өз ишин аяктаганына байланыштуу төрага Дастанбек Жумабеков маалымат жыйын өткөрдү. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу боюнча парламент өз ишин аткарганын, мында мыйзам бузуу болбогонун айтты. Бул туурасында: "Биз эч кандай регламенттен чыккан жокпуз, баары мыйзамдуу болду. Парламент өзү кабыл алган мыйзамдарга жоопкерчилик алууга даяр", деп билдирди. Эске салсак, жогорку кеңеш 27 июндагы жалпы жыйынында Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан. Ага депутаттардын 103-ü макул болуп, 6-ы каршы деп добуш берген. Булак Фабула.